Кичи Жаргылчак айылында балабакчанын курулушу айрыкча Гүлжан айымдын үй бүлөсүн кубандырып жатат. Анткени айылда бакча жок болгондуктан буга чейин 3 баласын балабакчага алып барууга мүмкүнчүлүгү болбоптур. Эми 4-үнчү баласы жаркыраган уяда тарбия алганы турат. Абдан жакшы болду, элибизге, эл журтубузга мурун алыс болуп алып бара алчу эмеспиз. Чындыгында Конуш айыл, Актерек айылына алып барчу. Ошондо алып барганда деле мындай бир жумадан кылып мындай очередтешип алып барчу да. Биздин дагы короодо машинабыз жок болгон үчүн биз да алып бара алчу эмеспиз. Шарт да болбой уж бере албадык да. Эми буюрса биякта ачылып атат, абдан сүйүнүп атабыз. Ушу беребиз деген, кызымды берем деген үмүттөмүн. Кыштакта бакчага бара турчу 180ге жакын бала бар. 3,5 миңден ашык калкы бар аймакта балабакчанын жоктугу негизги көйгөй болуп келген. Эми 2 кабаттуу 100 орундуу балабакчанын курулушу жүрүп, мамлекеттик бюджеттен каржыланып жатат. Кошуна айылга 30дан ашык бала барып келчү. Барып келгенде да ар кандай оор кырдаалдарга туш келчү. Кышкысын коркунучтуу болчу, жол тайгак. Ошончо баланы алып барып алып келиши аябай оор болгон. Эми азыр айылдын эли абдан сүйүнүп атат. Кудай буюрса почти 60-70% курулуш иштери бүтүп калды. Балабакчанын курулушу бүткөндөн кийин 34 штаттык бирдик ачылат. 34 үй бүлөнүн мүчөлөрү эмгек акы алып, ушул жакта воспитатель болуп, охранник болуп, повар болуп иштешет. Могу садик ачылса эмкиде барам. Бара албай калгам, мурда алыс болчу. Ачылбай калган. Ушул жерден окуйм, достор табам. Тышынан ойнойм. Бакча 4 тайпага ылайыкталган, уктоочу, жуунуучу бөлмөлөр менен заманбап салынып жатат. Шаттык зал, оюн аянтчалары да каралган. Курулушту келерки жылдын сентябрь айы менен бүткөрүү мерчемделип жатат. Чатыр жабылып атат. Астында болсо шыбак иштери жүрүп атат. Бир аз убакыттан кийин ички жасалгылоо иштери башталат. Андан кийин сырткы архитектурный частьтарын бүтүрөбүз да буюрса. Ошол иштери калды. Калган основной жумуштардан стена крышасы бүтүп, чоң жумуштары бүттү. Эми майда көзгө көрүнбөгөн иштер калды. Балдардын билим алуусуна мамлекет тараптан да эбегейсиз колдоо көрсөтүлүп, бөбөктөрдүн ыңгайлуу тарбияланышы үчүн Дубан аймагында эле азыр 18 балабакчанын курулушу жүрүүдө. Облуста 124 бакча иштеп, анда 18 миңден ашык бала тарбияланып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.